1978-жылы курулган бул көп кабаттуу үйлөр күн өткөн сайын жашоочуларды түйшүккө салып келет. Буга чейин бир да жолу оңдоодон өтпөгөн канализациясы жарактан чыгып, үйлөрдүн жертөлөлөрүн ажатканага айланткан. Мындан чыккан жагымсыз жыттар жашоочуларды гана эмес, үйдүн жанынан өтүп бараткан жолоочунун да көңүлүн бурбай койбойт. Канализация мына не только биздин жашообузга, ушу кечээ күндүздө бүт балдар мына мектептен келет, мына шу жолдон өткөн баткен элдин дегилерин бардыгы айтат бет же ажатканабы же жашаган үйү деп. Бул жытымада өзүңөр көрүп турасың, көчөгө чыгып атат. Эми бул көйгөйлөр ушул жерде жашаган үй ээлеринин тарабынан чечилиш керек экен. Кондоминиум башчысы Орынгүл Үметованын айтымында, мындай маселелерди буга чейин да акча жыйып оңдоп жүрүшкөн. Эми кайра суу түтүктөрүн оңдоого акча керек. Бирок бир жыл убакыттан бери каражат жоголбагандыктан бүгүнкү күнгө чейин канализация маселеси чечилбей келүүдө. Подвалдан бир эле ушу подвал калды. Да бир подвал калды эле, уже алар акча жыйып атышат. Калганы бүт өзүбүз ремонт кылып, баары подвалда жакшы азыр. Калганы. Бирок ушул бир жылдан бери жүрөм да мен булардычы жыйгыла, ремонт кылгыла деп бир турбаларын алышкан эле, кимисинде калган азыр жок. Бирок көп кабаттуу үйлөрдүн көпчүлүк жашоочулары ижарада отургандыктан маселени мындай жол менен чечүүгө макул эмес. Буга чейин да акча жыйнап беришкен. Эми кайра каражат жыйноого мажбур болуп турушат. Биз бул жерге келгенибизге, квартиранын болуп келгенибизге 1 ай болду. Анан 4 миңден төлөп жашайбыз квартирага. Анан канализациясы жарылып кеткен. Анан ошого акча жыйып атышат. 300дөн бердик, эми дагы 700дөн жыйнайбыз деп атышат. Ар айда ушинтип чогултуп берсек бизге анда жашоо кыйын болуп калат. Ошого кичине жардам берип койсо деп сурайт элек. Ал эми шаардык мэрия мындай маселелерге жардам бербестигин билдирди. Анткени кондоминиум болгондуктан өз көйгөйлөрүн өздөрү гана чечүүгө тийиш экен. Кондоминиум ошол жерде ошол жашоочулар өздөрү уюшулган уюм болуп эсептелет, коомдук башталгычтагы уюм. Буларга биз Кыргыз Республикасында мыйзамдарга ылайыктуу жерлерини, тийиштүү жерлерини бөлүп бергенбиз. Кайсы маселе боюнча каражат жыйналыш керек, ал каражаттар каяка жумшалат, кимдер анын жетектейт, өзүнүн башкармалыгы болуш керек. Алар бардыгы маселелер ошо кондоминиумдун өзүнүн маселелери. Көп кабаттуу үйлөрдө ижарада отурган жашоочулар коммуналдык көйгөйлөрдөн жабыр тартып келгени аз келгенсип, эми суу түтүктөрүн өздөрү жаңылоого мажбур болуп турушат. Болбосо башка жактан ижарага батир табуулары керек. Ушундай жол менен бул маселелер көп убакыттан бери чечилбей келген. Нургазы Жайнаков, Жыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак, Баткен шаары.